Механизатор катары канча жыл иштеп келатасыңар, бир ошону бир маалымат берип кетпейсизби? Арпа, картошка эгилет, буудай. Фармлит тракторду ошо жазында май айында алдык. Шагыралаевтан көрүп отуруп эле анан скидка алып беребиз дегенден айткам. Анан жанагындай фильтрлерин подарок кылып кошуп берди. Дыйкандарга чыгып, механизаторлордун иштеп аткан процессин тартып, кандай көрсөтүп атат, ушу 6 ай болсо деле, кандай көрсөттү, өзүнүн бир кемчиликтери болсо бир. Ичинде кондиционер, муздаткычы бар, радиосу, печкасы. Руль жумшак, панель электронный, скоросттары жакшы түшөт. 5-10 мүнөттө алмаштырып койсо болот да, майын мотор. Вичай деген мотор экен. Мекендештер, биз Ысык Көл облусу, Тоң району, кайсы айылдар? Тогуз булак. Тогуз булак деген айыл. Биз ошо айылдарды кыдырып жүрөбүз азыр. Атайын ушул трактор Фармлиттин маркасынын тракторунун ээлеринен конокко келип, сураштырып, кандай иштеп атат, канча расход жеп атат, канчалык өзүнүн акчасын актап атат дегендей ошол суроолор менен келдик. Биздин кийинки каарманыбыз десек болот. Биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып таанышып койгула, анан сөзүбүздү уланталы. Салам алейкум, жалпы кыргызстандыктар. Менин атым Шембек. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Тогуз булак айылынын тургунумун. Шенбек мырза, сиз өзүңүз механизатор катары ушу Тогуз булакта кандай культуралар өстүрүп келет, канча жылдан бери иштеп келатасыңар дыйканчылыкта? Механизатор катары канча жыл иштеп келатасыңар, бир ошону бир маалымат берип кетпейсизби? Мен Тогуз булак айылында жалпы жонунан арпа, картошка эгилет, буудай. Основной картошка. Анан калганы мал жандык, кой, уй, жылкы, топоз. Ошол. Жалпы ошол негизги культуралар арпа, буудай. Арпа, буудай, картошка. Негизи көл картошка го, негизи көбүнчө ошол культураны отурабыз го. Биздики деген үстүңкү долинада коет. Үстүңкү долинада 9 айыл бар. Биз жак кичине суугураак келгенине байланыштуу алма өрүктөр пышканга жетишпей калат да. Жетишпей атабы? Жетишпей калат. Мөмөлөрчү, мөмөлөр кандай болот? Алар деле толук эми жакшы карап эмесе бышат. Бирок чымчка жедирбей. Көп маани бербейсиңер, ошол негизи культуралар. Эми могу механизатор катары канча жылдан бери иштеп келатасыңар? 6-7 жыл болуп калды. 7 жыл. Тракторчу болгонума 7 жыл. Фармлит аттуу тракторду качан ээ болдуңуз? Кандай көрсөтүп келатат өзүн? Фармлит тракторду ошо жазында май айында алдык. Андан мурун МТЗ-80 трактор айдачумун. Анан ушул тракторду жактырып, ушул тракторду алып өттүңөр, э? Биз урматтуу көрүүчү, айылдарды кыдырып отуруп, Шенбек мырзага биз алдын ала кичине сүйлөшүп алганбыз. Анан үйүнө киргизип, курдак берип, аябай меймандос каарманга туш келиптирбиз. Сизге рахмат. Эми бул деле баары приятный. Анан биз сөз кылып калдык. Көрсө, сиздер дагы Агролайфтан көрүп, биздин каналдан көрүп, анан ушул тракторго кызыккан экенсиздер, э? Бир ошону бир баса белгилей кетпейлиби, э? Кандай болуп калды ушул? Агролайфтан көрүп отуруп эле анан биздин көрүп келип айтсаңар, скидка алып беребиз дегенден айткам. Анан жанагындай фильтрлерин подарок кылып кошуп берди. Топливный фильтр, воздушный фильтр, масляныйларын. Ошондо айткандай сөзүндө да, айткандай скидкаларын кылып беришти. Агролайфтан келдик дегенде. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналды көрүп туруңуздар. Мынакей Ишенбек мырза сыяктуу акциялар болуп турат, скидкалар болуп турат, жаңылыктар болуп турат. Ошолорду кое бербейсиздер. Подписка кылып, комментарийлерге жаза бергиле суроолоруңарды. Биз анда бул Фармлит аттуу трактор боюнча сөздү уланталы. Анткени биз максатыбыз ушул тракторду изилдеп чыкканбыз. Бир гана ошо магазинде туруп эле реклама кылып бербестен, дыйкандарга чыгып, механизаторлордун иштеп аткан процессин тартып, кандай көрсөтүп атат, ушу 6 ай болсо деле, кандай көрсөттү, өзүнүн бир кемчиликтери болсо бир, эми сөзсүз түрдө техника болгондон кийин бузулат да, туурабы? Техника деген техника. Ошондуктан кемчиликтери болсо деле, же артыкчылыктары көппү, ошолорду айтып кетсеңиз.
кемчиликтерин азырынча деле айта албайм, анткени буга чейин мен МТЗ-80 трактор айдачумун, ал деле эски трактор болчу. Анан ушу тракторду алып айдап иштеп келатабыз. 6 ай болуп калды окшойт. Майдын баштарында алганбыз. Ошол жакшы жүрүп келатат, жакшы иштеп келатат. Май сайын убагында которуп. Бузула элексиңер? Жок, пока азыр бузула элекпиз. Полный иштеп атасың ошондо? Полный эле иштеп атабыз ошо. Келгенден бери эле иштеп атабыз. Келгенде эле жер айдоого түшүргөнбүз, Сокого. Азыр карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биз Сокко турат окшойт, переводчу. Анда азыр по съемкалык көрсөтөбүз. Өзүнүн расходу боюнча кандай болот азыр мындай? Расходу ушу башында кичине расход болот деген. 500-600 моточаска чейин расход көбүрөөк болот деген, ушу андан кийин азаят деген. Азыр меники 680ге чукулдап калды моточаска. Расход буюрса азайып калды да, мурункуга караганда. Айткандай азайып калды. Сиздин эмеси сериясы канча? 1104. 1104. 110 аттын күчү. Бир мындай двигатели боюнча, кабина боюнча кандай комфорт болуп атат баягы? Өйдө жылыш барбы? Технология өнүгүп атпайбы? Жылыш бар, жакшы эле, удобный. Ичинде кондиционер, муздаткычы бар, радиосу, печкасы. Жакшы да, удобный. Техника, сельхозтехниканын эң башкы жери бул трактор саткандардын сервисный обслуживание деп коет го. Сервисный обслуживание. Бул мындай бир Агротрек компаниясы силерге реализация кылгандан кийин мындай сервисный обслуживанияга келип, мындай кызматкерлери жардам берип атышабы же алган боюнча эле байланышта жоксузбу? Башында тапкаткадан чыккандан кийин Мирлан майке келип кеткен. Бир сыйра келип, бир сыйра көрүп, текшерип, ар жак бер жагын көрүп кеткен. Ошондон бери эле жакшы иштеп келатат. Дайыма связьда. Мен өзүм да чалып турам. Мирлан майке өзү да чалып турат, кандай жүрүп атат трактор депчи. Трактордун өзгөчөлүктөрү: кондиционер бар, жайында салкын, руль жумшак, панель электронный, скоросттары жакшы түшөт, сиденья жумшак. Мындай жумушуңар учурунда кыйналбайсың, жеңил да. Жумушуңар мындай бир 2 эсе, 3 эсе мындай алдыга жылдыбы? Результат жакшы боло баштадыңарбы? Жакшы эле болуп калды мурункуга караганда. Ушул эгер айтсак, мындай акчасын актачыдайбы трактор? Акчасын иштетсе эле актайт экен. Иштетсе эле актайт экен. Ошо көзүм жетип атат, Кудай буйрса актатап деп. Деге иштетем. Буну деле рассрочка алгансыңар да? Лизинг менен алдык. Канча жылга алдыңар? 7 жылга 6% менен алдык. Биринчи первоначальный взнос 10%-ын төлөп анан алдык. Мындай азыр жеңил эле болуп атабы төлөгөнгө? Жеңил эле болуп атат, Кудай буйрса. Жакшы. Өзүн иштеп тапкан тыйын эле берип чогултуп төлөп атабыз. Буйрса төлөп салсаңар анан кийин өзүңөргө кызмат кылып калат экен да? Кудай буйрса.
ошо Farmlet аттуу тракторду обслуживание деп коет го. Ай сайын алмаштырып, ремонт кылганы канчалык жеңил, анан кандай процесси болот? Ошону бир көрсөтүп бербейсиңерби? Негизи жеңил эле? Жеңил эле. Мотордун майын которордо фильтрди алмаштырабыз, анан майын куябыз, болду. Бул жака эле тура эле. Обслуживанияга оңой эле. Оңой эле, эч кандай кыйынчылыгы деле жок. 5-10 мүнөттө алмаштырып койсо болот да, майын которуп койсо болот. А мореки топливный фильтрлар, булар бир жылда бир 2-3 жолу которуп койсо жетет да. Мында ички двигатель боюнча кандай баа бересиңер? Мындай бир өсүш барбы? Башка тракторларга салыштырмалуу. Вичай деген мотор экен. Биз деле Вичай бул ведущий Кытайда башка тракторларга деле салынат да, ушул моторлор ошол эле. Жакшы. Бир кеңешиңизди айтсаңыз, например, бир тракторду карап атканда эң биринчи эмнени карашыбыз керек? Эмнеге маани беришибиз керек? Трактордун сапатына караш керек экен, эң биринчи. Запчасы бар, обслуживаниясы бар. Ошол керек экен. Ошонусун караш керек. Комфорт, удобный. Эң негизгиси ошолор. Биздин көрчөмө бир коштошуп койгула. Ошол мейлиңиздер жакшы турла, трактор алам дегендер алгыла, коркпогула. Иштетсе эле өзүнүн табат экен акчасын. Жаңы алынганы билинип атат да. Бул эми бир үйдө эмес, бир айылды убакчы тракторлорда пайдаланганга баардыгы тең. Шкориндер, могу качелилер бүт майланат да. Эми бул автопилотту мына борекинде бороздойго түштүк. Программа коебуз ага, буга. Расстоянияны алгандан кийин разборотту дагы өзү берип, бензовоз келет, 310 литрди бир заправкалап кетет. Астыңкы крыло болсо турчу, анан бул дөңгөлөк бияка бурулуп чачканда бияк тиягына чачыйчу да аткакта. Бизге эң негизги жакканы тракторду, башка деле тракторлорду карап көрдүк, аларды дагы жамандай эмес, бул Кытайдын заводдорунуку. Бирок мунуку жөнөкөйлүгү, муну кайра алып, кайра салганында оңойлотуп, сонун коюп жасап тур да. Анан эми 5000 гектарды иштетиш үчүн момундай трактордон жок дегенде бир 7-8-10 керек да. Биздин Боз Бешик айылында эле 40 трактор бар болчу ошол убакта. Бул Агротректин балдары герметизация жасаган.